Гүлбайра Садабаева 43 жылдан бери агартуу тармагында эмгектенет. Ал орус тилдүү класстарга кыргыз тили сабагын өтүү менен катар Бакай районундагы Сатыбеков атындагы орто мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы. Кесибин сүйгөн киши гана андан баар таап урматсыйга арзый алат деген мугалим окуучуларымдын облустук, республикалык олимпиадалардагы ийгилиги эмгегимдин үзүрү дейт. Бүгүнкү күндө мен ойлойм мына мектепте калган ушул биз курактуу мугалимдер өзүнүн кесибин алмаштырбаган, анан накта сүйгөн адамдар калды деп. Кээде бизден бир топ жыл мурда бүтүп кеткен балдар деле республиканын деңгээлинде бир кандайдыр бир жетишкендик жарыялап койсо, мындай жаратып койсо өзүңчө сүйүнүп каласың да, биздин бала эмес беле депчи. Анан албетте бала сага кошумча энергия берет. Эргүү алып келет. Гүлбайра Садабаеваны окуучулары менен катар мектеп жамааты да насаатчы катары жогору баалашат. Окуу бөлүмүнүн башчысы катары мектептин окуу материалдык базасын чыңдоо үстүндө көп иш жасаган. Мектептин компьютер, эмелектери жана окуу китептери менен камсыздалышында эмгеги зор. 2003 жылы биздин мектепке директор болуп келген, ушул май айында. Ошодон бери мектепте чоң өзгөрүүлөр болду да, ушул мектептен республикалык деңгээлдеги олимпиадага чыккан окуучулар көп болду. Мен ойлойм, мына ушул ийгиликтердин баардыгын ушул эже жаратты. Көп жылдык тажрыйбасы бар агартуучу айрыкча быйылкы жыл мугалимдер үчүн жемиштүү болду дейт. Буга себеп айлык акылардын жогорулашы. Мындан улам мугалимдик кесиптин кадырын көтөрчү учур келди деп эсептейт. Канча жылдан бери эмгегимде айлык эле келсе керек материалдык тарабына. Анда айлыктын көтөрүлүшүндө биринчи чоң секирик ушул быйыл болду да. Өзгөчө ушу агайлар көбүрөөк келсе жакшы болот эле. Анткени бардык эле жерде бул проблема. Бизде өзү болгону мисалы үчүн 75 мугалим болсо анын арасында бир 8-9 эле агай иштейт, эркек адамдар. А эгер эркек кишилер көп болсо, билим мындан да жугумдуураак болобу деп ойлойм да. Бакай районундагы Сатыбеков атындагы мектеп облустагы ири билим уяларынын бири. Мында 1200 окуучу билим алса, 75 мугалим эмгектенет. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.